өз каалоом менен мандатымды тапшырууну туура көрдүм. Мушташев мандатын тапшырган Жаныбек Абиров Ленин округундагы кайра шайлоого катышууга арыз берди. Эми анын шайлоого катышуу арызы мыйзамга туура келеби, жокпу Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу карап жыйынтык чыгарат. Негизи эле жосунсуз жоругу менен мандат тапшырып, миллиондогон чыгымдарга себепчи болгон Абировдун кайра шайлоого катышууга укугу барбы? Мыйзамда кандай көрсөтүлгөн? Азыр айтып берем. Атым Асель. Саламатсызбы? Бишкектеги ресторандардын биринде мушташ чыгып, ага ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров катышканы белгилүү болгон. Байкоочу камерага түшкөн видео 13 мартта кечке маал тарап, анда депутат белгисиз жигитти жакасынан сүйрөп чыгып, бир нече жолу буту менен ичке тээп, колу менен аюусуз уруп жатканын көрүүгө болот. Ошол жерде 10го жакын киши депутатка жардамга келип, алар дагы эки жигитти сабаган. Ошентип депутаттан катуу таяк жеген ресторанын күзөтчүсү милицияга арыз менен кайрылган. Бул окуя президентке чейин жетип, Садыр Жапаров эки тараптуу иликтөө жүргүзүүнү тапшырган эле. Жыйынтыгында Абиров өзү сабаган жарандан жана анын апасынан кечирим сурап, мындан ары депутат болууга моралдык укугу жок экенин билдирип, арызын жазып, мандатын тапшырган эле. Жалпы мамлекеттин, анын ичинде Жогорку Кеңештин аброюна шек келтирбей, комиссия мүчөлөрүн жана жалпы парламентти ыңгайсыз абалга калтырбай, өз каалоом менен мандатымды тапшырууну туура көрдүм. Тилекке каршы болуп өткөн окуядан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттын кызматын мындан ары аркылуу моралдык баалуулуктарга каршы келип калмак. Ошентип моралдык укугум жок деп мандаттан баш тарткан Жаныбек Абировдун 3 айдан кийин кайрадан моралдык укугу пайда болду деген суроо жаралат. Анткени ал 28 июлда кайра шайлоого катышуу арызын берип, кайрадан депутат болууга ниеттенүүдө. Аны Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы талапкерлердин алдын ала тизмесинен да көрүүгө болот. Абиров мындай кадамын колдоочуларымдын суранычы жана талабы деп түшүндүрдү. Анткени менен Абировдун кайра мандат алгысы келгени коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Көпчүлүк аны шайлоолорго кеткен чыгымдарга айыптап, анын кайрадан депутат болууга моралдык укугу жок экенин белгилеп жатат. Абиров жогорку кеңештен кеткенден кийин өз идеяларын жылдырат экен десем, жок болуп өзү менен алек болду. Кетип жатканда жалындуу сүйлөдү эле. Азыр эми эмне бар жогорку кеңеште? Колдобоймун. Эми Абировдун өз укугу, каалоосу. Бирок жонсуз жоругу менен депутаттыктан кетип, миллиондогон чыгымдарга себепчи болуп, анан кайра талапкерлигин койгонун туура көрө албадым. Моралдык жактан эркекче тарс тапшырып кетти, болду да эми. Жогорку кеңеш Абировдун ашканасы эмес, каалаганда кирип чыга турган. Кеттим дегенден кийин кетиш керек. ТЭЦтин көмүрүн камсыз кылып эле отура берсе болмок, же акчасы болсо эле баары боло береби? Ушуга окшогон депутаттардын айынан жогорку кеңештин аброю түшүп калган. БШК шайлоо деген институттун ашмалтайын чыгарып, талпак кылдыңар. Силер уюштурган шайлоого эл ишенмек турсун, барбай калган. Колунда барлардын колунда оюн, рулетка. Миллиондогон акча коротуп улам шайлоо уюштура бергендей. Биз телегей тегиз бай өлкөбүзбү? Өлкөбүздө баалуу бир неме калабы? Бош мандаттын пайда болушуна жана эки жолу бюджеттен акча кетип, шайлоо өтүшүнө Абировдун өзүнүн арызы себеп болгон. Ошондуктан ал бул орунга ат салышууга моралдык да укугу болбошу керек экенин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева Медиа хабка айтып берди. Мыйзамда биздин азыр шайлоо Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам бар да. Мыйзамдын 30-беленесинде көрсөтүлгөн, эгерде кайсы бир ким күнөөлүү болуп, ошол кимдин негизинде жана бош мандат пайда болуп, кайра шайлоо өткөрүлүп атса, ошол жаран кайра шайлоого катыша албайт деген береме бар да. Бирок аны биздикилер башка кээ эмелер талкалап кеткен да, аны башкача талкалап кетип атышат ал мыйзамдычы. Бул шайлоонун бузулушуна алып келген жок Абировдун эмеси депчи, аракети деп. Бирок менин жеке талкаланиямда ал кишинин арыз жазып кеткенине байланыштуу кайра шайлоо өткөрүлүп атат. Ошол кишинин арызынын негизинде бош мандат пайда болуп, кайра шайлоо өтүп аткандыгына байланыштуу мен ал кишинин
бул шайлоого катышканы укугу жок деп эсептейм. Жумалиева Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 2-3 күндүн ичинде Абировдун арызын карап, сунушун айтарын кошумчалады. План боюнча мурдагы шайлоого 18 миллион сом каралган, анын 15 миллиону иштетилип, калганы бюджетке кайтарылган. Ал эми бул шайлоого 13 миллион сом каралды. Абиров арызын жазып, мандатын тапшыргандай эле чыгымды өзүнө төлөтүш керек деген сөздөр айтылды эле. Буга Жумалиева төмөндөгүчө жооп берди. Мыйзамда андай бирдеме жок. Ошондой нормалар киргизилиши мүмкүн. Мындан ары бизде мурда мындай нерсе болбогон үчүн ал мыйзамга киргизилбей калганда, ким күнөөлүү болсо кайра шайлоонун өткөрүлүшүнө ошол чыгымды төлөсүн деген норма кириши мүмкүн, бирок азыр алар да иштебейт да, кирген күндө дагы. Бул округда кайра шайлоо 28 майда өткөн, бирок миллиондор корогон шайлоонун жыйынтыгы жараксыз деп табылган. Ага эң көп добуш алган Дамира Ниязалиева менен Улан Сариевдин каттоосу жокко чыкканы себеп болгон. Анда Ниязалиеванын Рома деген агитатору менен сүйлөшүүсү тарап, добуш сатып алуу фактылары аныкталган. Ошентип Ленин районунан депутат шайлоо 10 сентябрда өтмөй болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан депутат болуу ниетин билдиргендердин алдын ала тизмесинин катарында Абировдон тышкары дагы 9 киши катталган. Алардын арасында блогер Эртай Исқақов, мурдагы депутат Турсунбай Бакир уулу дагы бар. Талапкерлердин арызын алуу 10 августта аяктайт жана каттоо 20 августка чейин жүргүзүлөт. Жыйынтыктап айтканда, Абиров өзү күзөтчүнү сабап, моралдык укугум жок деп мандатын тапшыргандан кийин кайра 3 ай өтпөй депутат болууну каалап жатат. Анын депутаттыкка талапкер катары катталууга моралдык укугу барбы? Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Пикириңизди жазыңыз, видеону бөлүшүп лайк басыңыз. Атым Асель, аман туруңуз.